Бүгүнкү күндө аябай эле көйгөйлүү болгон маселе бул документ маселеси Россия ЖКсинде. Терроризмге шектүү деген статья менен ФСБ тараптан запрет алып атышат. Көптөгөн мекендештерибиз ушу депортация болуп алып, фамилияларын мейят этип келип алгандар бар. Кыргызды кыргыз жеп түгөтүп атат. Бул шайтан деп алып бирөө бере калып ушу алдап калбадыкпы? Анан бул ичим ачып отурат. Кечеге эстирген түзүндө түшүп калыптыр да бул дагы. Границага аман эсен барып келейин деп эмес, арзан барып келейин дегендер. Конченый вообще түгөгөн балдар ушул. Эми жакшылары бар эми. Ишеним артып, айдоочуга ишеним артып бараткандан кийин алар деле кан жолдо иштешет. Негизи адам антип ушак айтып сүйлөсө туура эмес деп ойлоймун. Кудайдан эмес, YouTube'дан, интернеттен корккондор бирөөдөн бир сөздү угуп алып, ошого кошуп ташып, жалган маалымат WhatsApp группаларда тараткандар. Ошого границага чыгып атканда сөз же самолет менен чыккыла. Самолет менен жөн эле реклама экен. Казакстанга барып келсем болмок экен деп азыр нерв болуп отурам. Өзүңүздөрдүн талкууңуздарды комментарийге жазып кетүүңүздөрдү суранам. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жана ушул Алсу медиа каналынын катталуучулары жана жалпы Россия ЖКсинде иштеп эмгектенип жүргөн мекендештер. Сиздер менен чукул бир маселени талкуу кылуу максатта ушул видеону тартып атам мекендештер. Сиздер каналга катталып, лайкты басып, жакшы ой пикир жазып, өзүңүздөрдүн талкууңуздарды комментарийге жазып кетүүңүздөрдү суранам. Анда эмесе бүгүнкү тема боюнча айта кетсем, кыргызды кыргыз жеп түгөтүп атат. Границага аман эсен барып келейин деп эмес, арзан барып келейин дегендер. Кудайдан эмес, YouTube'дан, интернеттен корккондор бирөөдөн бир сөздү угуп алып, ошого кошуп ташып, жалган маалымат кылып, ушул азыркы учурдагы интернет тармактарда аябай жарыя болгон WhatsApp группаларда тараткандар боюнча болмокчу. Андыктан ушул кыргызды кыргыз жеп түгөтөт дегенин себеби азыркы учурда ушул WhatsApp группалар боюнча айтып калдык. WhatsApp группаларда аябай эле көп. Мен регистрация жасап берем. Ишеничтүү, квартирага коюп берем. Реестрге түшүп калган болсоңуз, мен сизди реестрден чыгарам. Жана ошондой эле сиздерди кандай документ керек болсо, документтин түрүн жасайбыз, медкнижка жасайбыз, Сахарованы жасайбыз дегендер аябай көп мекендештер. Мен сиздерди ошолорго ишенбөөгө чакырат элем. Эгерде сиздер реестрге түшкөн болсоңуздар, документ менен кандайдыр бир маселе болуп жаткан болсо, мен экранга юристтердин номерлерин жазып койдум. Мына ошол экранда юристтерге чалып, ар бир ошо суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Мыкты юрист айым Гулиза Акматсияева менен дагы бир аз маек кылганмын. Ал эжеке Кыргызстанда болгон үчүн өзү студияга келе алган жок, бирок телефондо бир аз өзү маалымат берди. Негизи Россияда 90/365 дней деген закон күчүнө кирген. Көптөгөн мекендештерибиз Россияга заработа деп кирет дагы, бирок ошол трудовой контракт жок жүрүшөт. Анысы аз келгенсип, Сахарова өтпөгөндөр андан да көп экен. Жана ошондой эле мурун выдворение алып, паспорттар менять этип, ошолорго дагы эми мындай да водительдер Казакстанга кирди чыкты кылып алып кирип чыгарып аткандар. Алар бир дагы мигрантка кепилдик бере албайт да, анткени ал билбейт да ал кандай документ менен жүргөнүн. Ошону да эске алып кетиш керек да. Ал эми хиджаб боюнча айта кетсем, хиджаб не запрещено Россияда. Просто эми биякта течениялар бар да, жана таблит жамаат деген бар. Ошол запрещено Россиядачы. Анан көптөгөн мекендештер билип билбей эле ар кайсы религиозный видеолорго комментарий кылып, пересылка кыла беришет. А это запрещено. Муну ФСБ тараптан бессрочный запреттерди коет. Жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибиз терроризмге шектүү деген статья менен ФСБ тараптан запрет алып атышат.
көптөгөн мекендештерибиз ушу депортация болуп алып, фамилияларын менять этип келип алгандар бар. Эми ал чисто уже Россия тарап ошол база, биякта базовый системада, мына силер Россияга кирдиңерби, силерге база формироваться этилет да, ЦБДУИК деген, центральная база данных у иностранных граждан. Ар бир өңүргө файл ачылат. Канча незаконно жүрөсүңөр Россияда, ошонун баары тең проверяться этилет да. Анан эми водительдер кирди чыкты кылдыртып алып келип алып кеткендерге айып деле койбой деле койсо болот. Анткени ал ар бир жарандык өзүнүн ответственности да. Көптөгөн мекендештерибиз ушул Казакстанга кирип чыкты кылып койсом документим оңдолуп калат дешет да. Бирок до этого кандай булар нарушение кылып жүргөндөрү да эске алыш керек. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, 11-26 указ президента бүгүн бар, 13 сентябрга дейре, ошого дейре документтериңерди баарыңар тактап карап койгонуңар жакшыраак. Эгерде силер действительно көптөн бери Россияда закон, мыйзам бузуп жүргөн болсоңор, желательно Россиядан чыгып кетип, анан эмки жылы келгениңер жакшыраак да, чтобы 5 жылдык запрет же болбосо 10 жылдык запрет алып калбаш үчүн. Мына мекендештер ушул Гулиза эжени өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Азыркы учурда ушул аябай эле көйгөйлүү болуп жаткан маселе эми болуп атат, ошо границага чыкканда хиджаб кийгендерди жана ошондой эле сакал койгондорду аябай эле кысымга алып аткан учуру, Мына ошол боюнча дагы Гулиза эже айтып өттү. Анан кече жакында эле мен ошо границага чыгып келдим. Граница токтогон, алдады деген комментарийлер үчүн атайын өзүмчө бартам мекендештер. Сиздерге ушул толук маалымат алып берүү максатта жана ошондой эле өз көзүм менен көрүп келейинчи деп, себеби өзүңүздөр билесиздер, мен Бакыт агамдар дайым реклама кылып келем, Бакыт агамдар дайым ушул границага тажрыйбалуу айдоочу издесеңиз, же болбосо ишеничтүү чыгып келем десеңиз, анда ушул Бакыт агама кайрылыңыздар деп, Бакыт агам Проспект Мирада ошол өзүнүн командасы менен иштешет, жогу ошол ар бири ошо машиналарын толтуруп алып, очередь менен чыгып кете беришет. Бардыгы тажрыйбалуу айдоочулар, ишеничтүү жана ошондой эле жолдо эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, кандайдыр бир маселе болсо документ менен же болбосо ошол эле ДПСтер менен, ошонун баарына сиздерге жардам берет. Жана ошондой эле мына азыр Гулиза эже дагы айтып өттү да, айдоочулар билбейт да деп, кимде кандай болот билбейт да дейт. Ошол эле сыңардындай бул жагына ошол эжеге мен сөзүнө кошулам, себеби граница баргандан кийин депорт болуп кетаткандарды чындыгында айдоочулар жардам бере албайт. Себеби ал депорт болгондун себеби эмне болушу мүмкүн? Өзү документке так болбошу мүмкүн. Же болбосо ушул биз мен границага чыгып келдим деп атам, мына границага чыкканда биз менен чогуу жаш жубайлар чыккан. Мына ошол жаш жубайлардын жубайы жолук салынат экен. Жана ошондой эле өзүнүн документтери баары таптаза, баары сонун, баары ордунда. Бирок туура эмес жооп бергени үчүн гана депорт болуп кетти да. Ал туура эмес жооп бергени боюнча айта кетсем, биз үчүн альхамдулиллах мусулманбыз, баарыбыз. Альхамдулиллах, биз үчүн бул парыз. Биз үчүн туура сүйлөдү, вау, молодец. Динге берилген ушунчалык ыймандуу кыз экен дейбиз да бизчи. Бирок орус туугандар антпейт экен. Алар сен терроризмге шектүү деп, мына Гулиза эже дагы айтып өттү, ошо терроризмге шектүү деп сразу эле депортация кылат экен да. Урматтуу мекендештер, тилекке каршы ушул жакта отурган семейный парабыз бар болчу, мына ушул семейный параны аялын депортировать этип салды, жолдошу калды жолго. Анан ушул кызыбызды дагы паспортто жолукчан болчу экен, анан жашоодо жолугу жок, эмне үчүн сен жолугуң жок деп бул кызыбызды аябай ыйлакышып көпкө кармашты. Өтө көп кыйнады, кармады. Бир ай башына киргенде коркутту, депортация. Бирок азыр баары жакшы, чыгып кеттик. Анан бул ажекебиздин аябай эле ниети түз экен, Кудай деген адам экен. Анан орусча билбеген аябай чоң плюс болду өзүнөчү. Суроо берсе жооп бере албай калып эле, жолугуна да тийишкен жок, эч нерсе кылган жок. Анан артта азыр ушу баратабыз, баарыбыз чогуу. Бизде бүгүн ушунун баарына бизди чогуу алып келип, баарын ошо өзү пересадкасы жок алып берген водителибиз Досумбек байке. Чарчады, Аябай чарчады. 4 saat кармап койду да орустар обратно. Жолуктандарды, сакалчандарды өтө катуу текшерип атат. Кимде ким границага келем десе, сакалыңарды алып келе бересиңер жигиттер. Ошондой эми сен аман жете албайсың. Жолукчан кыздарыбыз кандай кылат ушундай?
жолукчан кыздар эми келет, ошо окошканы ала турганда жолуңар чечкиле дегенде 2 секундга чечип туруп, кайра жолун салса боло берет. Ошол окошканын алдында бир гана текшерүүдө ошондой болот, эми башка кыйынчылыктары жок. Баары жакшы буюрса. Тилекке каршы мекендештер ушул границанын ичинде болуп аткан окуяны ошол жакта туруп мен тарта алган жокмун. Себеби өзүңүздөр билесиздер, ал жакта телефонду кармасаң ошо кармаганыңдын үчүн да сени да кошо депорт кылып салат да. Кой аман эсен Москвага жетип кыргыз мекендештерибизге ушул маалыматты жеткизейин деп унчукпай жакшы кыз болуп отурдум. Будет уроком кое-кому, но вы все это расскажете, да? В своем канале, чтобы другие тоже не попали вот по такое. Насчет депортации, нужно быть очень осторожным и внимательным девушкам, которые в хиджабах одевают. И чтобы они лишнее не говорили, всякое, которое может привести к таким последствиям до депортации. Но, к сожалению, девушку депортировали из-за того, что она там личное она говорила. Да, личное она сказала, да. Просто надо было ей сказать, что ей нравится вот так одеваться, что она там посмотрела подругам и начала вот так одеваться. А насчет всяких религиозных рассуждать не надо было. Про всякие масхабы, там другие, да. Да, верно. Мына ошол себептен ошол жерде жаш келин сен диниң ким же мазхаб деп ошонун ким деди. Андан сырткары дагы бир суроосу кимдерди угасың деген суроолор болду. Жолукту эмне үчүн салынасың? Телефонуңду алып кел көрөлү деди. Телефонунда бүт эле биз эмне кылабыз? Гүлзажа да айтып өттү. Биз деген баарыбыз лайк айтебиз. YouTube'дан ушу көптөгөн сүрөлөрдү угабыз, дуаларды угабыз, маселелерди угабыз, өзүбүздүн ушу алымдардан маселелерди угабыз. Андан сырткары көптөгөн ушу жашоо турмушка керектүү болгон кайсы жерде кантип туура дуа кылса болот, кандай кыйынчылыктан кантип чыкса болот деген сыяктуу ошондой дуалар аябай эле көп да. YouTube каналда мына ошолорду аябай көбү угат. Себеби Москвада азыр кыйналбаган адам калбады. Бул чындык болуп атат да. Кыйналбаган, мындай жакшы жашаган Кудайга шүгүр. Бир жагынан ушул Москвага деле рахмат бир жагынан. Себеби Москвада жүрүп аябай эле көбүбүз ушу бирибиз ташка урулуп, бирибиз жыгылып, бирибиз туруп, бирибиз мындайча айтканда жөрмөлөп, жөгөлөп дегенде ар кандай учурларга туш болуп, бул жерден ар кандай кыйынчылыктарды көрүп, ата эненин кадырын жана ошондой эле өзүбүздүн кыргыз жерибиздин, Кыргызстандын кадырын билип калдык окшойт. Бирок ушул жерде эле жүрүп, көптөгөн жакшылыктарга, көптөгөн ийгиликтерге жеткен дагы мекендештерибиз аз эмес. Кыйналып эч нерсеге жеткизе албай Москвага келгенде эч нерсем жок эле, бирок азыр кредитке батып калдым деген да мекендештерибиз аз эмес. Ошол сыңарындай эле баарыбыз ошо Кыргызстанга эле чыгып келсек болот өзү. Бирок Кыргызстанга чыгып келгенге мүмкүнчүлүк болбогондуктан көпчүлүгүбүз границага чыкканга аракет кылабыз да. Границага чыгып келсең, себеби границага азыр 9000 болуп атат, 9000 жол кирени бердиң, жолдо баратып документиң начар болсо 500дөн тиги ДПСтерге бердиң. Андан сырткары эгерде эч кандай текшерүүнү каалабасаң, айдоочу менен сүйлөшүп эле ошо 1000 рубльдан же 500 рубльданбы чогултуп бардыгы чогучу. Платный жол менен бардың, барып келдиң, эч кандай текшерүүсү жок. Мындайча айтканда биз үчүн бул границага чыгып келүү оңой жол болуп калган да, бир жагынанчы. Ошол сыңартында эле ошол границага чыкканда дагы тажрыйбалуу, ишеничтүү айдоочуларды издейбиз баарыбыз эле. Ошол сыңарында эле мен Бакыт агамды ар дайым реклама кылып келем. Бакыт агам менен себеби мен өзүм ар дайым чыгып келип жүрөм да границагачы. Бирок ошол границага чыгып келгендерди жана ошол көптөгөн мекендештерибиздин ошо арабызда аябай эле көп мындайча айтканда жалган маалыматтар тарап атат, же болбосо жалган сөздөр тарап атат. Мүмкүн баарынын эле чындыгы бардыр. Анан границаны токтоп калды дегендер дагы бар арабызда. Граница токтогон жок. Мен өз көзүм менен көрүп келдим, өз көзүм менен барып келдим. Азыркы учурда ошол 1-сентябрга чейин амнистия жарыяланган. Ошондуктан 1-сентябрга чейин граница дагы деле каттап турушат биздин айдоочулар. Андыктан ошо границага барып келем десеңиздер, сөзсүз түрдө мен экранга Бакыт агамдын номерин жазып койдум. Мына ошо Бакыт агама чалып, андан сырткары ошо Проспект Мирадагы өзүнүн командасы бар. Ошол командасы менен чогуу сиздерди ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуга отургузат мекендештер. Андан сырткары өзүңүздөр да документтерге так болгонуңуздар жакшы.
Буларды деле туура түшүнүш керек. Эми бирөөнүн үйүнө барып жашап атканда деле мындай жөн эле мындай кенен эле унчукпай эле жашай бербей, өзүңдүн ордуңду билип, бизде ушу мындайча айтканда аябай эле ордун билбей калгандагы мекендештерибиз аз эмес, билесиздер, жаштар көп, ичип алып кыйкырып, бакырып, көчөдө түкүрүнүп, жана ошондой эле аябай эле көчөдө урушкандар көп. Азыр аябай эле ушу орустардын эң эле көйгөйлүү маселеси бул жаш балдар менен көбүнчө келип атпайбы биздикилерче. Мына ошол балдары менен мектепке алып барып берсем, мектепте балдар менен балдар мушташып кетип атышат. Мына ошолордон дагы көп аябай ушул көптөгөн көйгөйлөр чыгып атат да, мекендештер. Анан албетте булар эми кызганат да, өзүнүн жерин кызганат, өзүнүн элин кызганат, себеби ушу мигранттардан көп нерсе артпай баратат буларга. Бирок биз кетсек, биздин ордубузду дагы башка адамдар, башкалар басат. Азыр эле Кытайдан келип башташты, өзүңүздөр угуп атасыздар. Валберсти кытайлар басып бүттү. Мындайча айтканда, азыр мигранттар алмашып аткан учуру да. Ошол үчүн дагы аябай эле көп азыр мына эмелер, оорулар көп болуп атат. Ошого дагы аябай документтерге так караган, документтерди туура кармасын, туура кылсын, туура карасын деп азыркы учурда аябай эле көптөгөн ушул закондорду чыгарып атышат. Бул закондордун арасынан сөзсүз түрдө Сахаровага бар, сөзсүз түрдө тиги госуслуги РУИД тиркемесин жүктөп алып, мына ошол госуслуги РУИДтен 72 сааттын ичинде Россияга кирерден мурда сөзсүз түрдө анкета толтуруп, өзүң жөнүндө маалымат жөнөтүп атат. Андан сырткары, эгерде шашылыш келип аткан болсоңуз, 4 сааттын ичинде 4 саат калганда учушуңузга ошол моментте сиз сөзсүз түрдө ошол госуслуги РУИД тиркемесин жүктөп алып, мен шашылыш баратам деп бирөө жарым ооруп калса, Кудай сактасын, эч ким оорубасын, же болбосо ошондой сыяктуу бир көйгөйлүү маселе болуп аткан болсо, мындайча айтканда срочный деп коет го. Мына ошо срочный маселе болуп аткан болсо гана сиз келе аласыз да, түптүз бат эле. Андан сырткары ушу жөн эле кириш деле мүмкүн болбой калды да азырчы. Андан сырткары ушул мекендештерди айтайын дегеним, Кудайдан эмес, интернеттен коркот деген мекендештер тууралуу айта кетсем, алар көпчүлүгү эмне кылып атышат? Интернеттен эмес, Кудайдан эмес, интернеттен корккондор бул азыркы учурда бирин-бири аябай эле көп алдап атат. Бирин-бири алдаган аз келгенсип, биринин акчасын алып кетип калып атат, башка кылып атат. Ошондой кайрылуулар мага аябай көп болот да, чалат дагы. Көпчүлүгү чалып эле мекендештер ушундай болуп атат, тиги мени монту алдап кетти, бул мени монту алдап кетти. Карап турсаң, өзүбүздүн эле жапжаш кыргыз кыздар, балдар, же болбосо өзүбүздүн эле собсон кыргыз эже, байке, ошондойлор да алдап кеткендерчи. Анан карап отуруп ушундай жүрөгүң ооруйт да, эмнеге мындай кылып атасыңар депчи. Анан ошолорго чалып, мына ушул мекендешибиз келет деп. Өзүңүздөр билесиздер, бизде ушу Алсу медиа каналында Катылган көз жаш деген программабыз бар. Көпчүлүк адамдар кайрылышат. Мына ошол жерден дагы айтышат да, ошо сүрөтү менен, видеосу менен чыгарып бер депчи. Тилекке каршы экинчи тарап кайрылмайынча сүрөт видеосу менен чыгара албайсың да. Бирок ошол экинчи тарапка байланышканга аракет кылам. Аракет кылып, экинчи тарапка байланышып, сиздин сүрөт видеоңуз менен анда интернетке таратабыз ушул мекендешибиздин алган нерсеңизди кайтарып бербесеңиз десең, ал адам коркот кадимкидей. Ой, мага 2 күн срок бериңиз, таап берем, же 3 күн срок бериңиз, таап берем деп баат эле ошол берген сөзүн аткара калышат да. Дагы бир ошол жүрөк ооруткан маселе бул бир байкелерге тиешелүү болмокчу да. Мекендештерибиз Москва жергесиндеги бири өзү барбаптыр, границага өзү барбаптыр. Бирок ошо бирөөнүн барып келгенин уктум деп аябай эле жаман, мындайча айтканда, ушундай сөгүп, аябай эле ушундай Кузминкиде дагы өзүңүздөр билесиздер да, ошол границага каттагандар өздөрүнчө команда болуп бөлүнүшөт. Бири Кузминкиде, бири Кожуховскиде, бири Волгоградта, бири Автозаводскиде жана Проспект Мирада. Мен реклама кылгандар булар Проспект Мира. Кузминкиге эч кандай тиешеси жок. Бирок ушул Кузминкиде иштегендер деле бул биздин кыргыздын мырзалары да. Алар үчүн дагы эч кандай, мындайча айтканда, жоопкерчилик же болбосо эч кандай алар үчүн бир алардын да тарабын алып сүйлөгүм келбейт. Бирок эч кимдин тарабын алгым келбейт да бул жердечи. Ошол үчүн ушул бир байке голосовой жазып, аябай эле ошо интернет тармактарда аябай эле жарыя болуп жүрөт. Мына ошол голосовойну угуп өтсөңүздөр. Сен кызык адам экенсиң. Зачем ошо немен Кузминки ошол жертегилерге отурасың да? Биздин кыргыз балдарда мындай капа болбосуң го, битектасың тууганы. Совсем конченый болуп бүткөн. Өткөндө 3-4 границага барып келатып, водитель чай ичем деп токтоп калыптыр. Анан бизди жеткиз тарак.
Биз ошо метрого кирип кетейин десе, именно ошо метро жабылганга апарам деп чай ичип отуруп алыптыр дейт. Бул акмакчылык да. Толду келе бер андай мындай дейт. Өтө куу болуп алиги тоба кылдым го, бирок эми баардыгыбыз талаада жүрөбүз. Өтө куу болуп алиги адамдарда акча болсо болду экен да. Адамдарда акча, адамдын баягы тагдыры, ишиби, башкасы, нарак-барагы бош ойнобой калыптыр да. Конченый вообще түгөгөн балдар ошол. Эми жакшылары эми бар эми. Бул границага каттаган балдар эшитип атса, эшитип неме кыла берсин го, бирок самый конченый түгөгөн баягындай шакалдар топтолуп алыптыр да, чындап айтканда. Ушундай адамдарды безилдетип коюптур. Билет алып туруп эле Самарага учпайсыңбы? Мен мисалы аялым чыгып келди, бала чакам чыгып келди. Самарага учуп барып токтойсуң, ошол жерде кыргыз балдар катар 250 километр базы барасың, 3000 рубль. Кайра түнү мени алып келип коет. Бул таксисттер мына биздин кыргыздар вообще өзүнөн кетип. Бир рахмат айтканын укпайсың. Бирөөнүн рахмат айтып, рахмат барып келдик деп. Эми конечно жакшы ичиде жакшы балдар эми бар. Бирок самый конченыйлар да, конченыйлар. Эркекти Кудай Алла Таалам ушунчалык сүйүү менен жараткан да, негизи. Эркек деген эркек адам кандай болуш керек? Эркек адам эч кандай андай жаман сөздөр оозунан чыкпашы керек. Айдоочуларга, ал айдоочулар деле эркек балдар. Алар аял кишини айдоочу болуп, мен ошол жака узак жолго айдап барып келген айдоочу аял затын көрө элекмин. Ал эркектер, ал айдоочулар деле кандуу жолдо, дагы айтып атпаймынбы? Кандуу жолдо ошончо адамдын машинасына салып алып, кудайлап барып келишет. Алар ошол акчаны ашыкча алып алып, чөнтөктөрүнө салып алайын деген такыр эле ниеттери жок болушу керек да. Андай эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт, бирок деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек. Маданияттуу болушубуз керек. Эркек адамды Кудай Алла Таалам ушунчалык сүйүү менен жаратканда, аял кишини эркектин кабыргасынан жаратып койгон да. Бул эркек кишиге андай сөз сүйлөп, ушак айтып, сөгүнгөн сөздөр такыр эле жарашпайт деп ойлойм. Мына мекендештер өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Эми бул мындайча айтканда оозунан мындайча айтканда агыт кирип көгүт чыгып атат. Мына эмесинен үнүнөн угуп турсак бир чоң эле байкедей. Мындайча айтканда эми ошончо сүйлөп атат. Мүмкүн эртең эле эми ошол байке мен уктум, ушундай экен, мындай экен деп аябай эле ошо кыргыздын балдары депчи мына аябай ушинтип сүйлөп атат да. Мына ошол байкенин дагы мындайча айтканда өзү көрбөй туруп, угуп алып эле сүйлөгөнү дагы менин жеке оюм туура эмес го деп ойлойм. Бирок сиздер дагы өзүңүздөрдүн өз оюңуздарды жаза кетиңиздер жана кийинки байкенин да сөзүн угуп өтсөңүздөр. Ошого границага чыгып атканда сөз же самолет менен эле чыккыла эң жакшысы ошо экен. Жолдо ар бир постто 500 сом, 1000 сом кылып шипырып алат экен, шипырып. Эгер регистрацияң базадан чыкпаса, депорт кылам деп коркутуп 5000 алат экен. Токойлорго апарат экен сүдүрөп ДПСтер. Биз мындай айтканда вообще 2 жылдай эле өтүп кетти. Сөзсүз границага барганда ошо машинасын айдабагыла да, айдасаңар уже башыңарга байланып үйдүңөр да. Ошону предупреждать этип коеюн жигиттерге деп эле, берки кылдым өзүбүздүн кыргыз балдары пофиг экен, ответственность жок экен. Мен ошо Кузминкеден бардым эле кече күнүчү. Кече түндө келдик, бүгүн полный айтып коеюн, ушундай бөлүшүп коеюн деп жазып аткан жигиттер. Бул байке дагы азыр мына айтып өттү, өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Ушинтип тиги баратканда аябай тиги эме менен лестерге алып барат экен, сүйлөйт экен ДПСтер. Анан тиги айдоочу деген мен машинамды айдап өт деп суранат экен, айдабагыла, антпегиле, мынтпегиле деп аябай ушинтип айтып атат да. Бирок мен ушул жерде айтайын дегеним, эмне үчүн ошол ДПСтер сүрүп атат? Лестен леске отделенияга 15 саат отургузуп кармап эмне үчүн деп ойлойсуздар? Бир эмес 4-чү жолу чыгып келип атам границага. 4-чү жолу тең чыкканда мына ошол ДПСтерге 500 берилип өтүп кетип калган ушул жерден десе. Жок деп биздин мына кечиресиздер, ошону кайталап берип коеюн да, бир-эки мен өз көзүм менен көргөн байкелерди, эжелердичи. Айдоочу айтып атат да, эже там, же болбосо байке. Тиги эмеге, тиги ДПСке 500 эле берип коюңуз эле, сиздин документиңиз начар.
эч кандай көйгөйү жок, өтүп кетели ушул жерде, бекер азыр кармалып калабыз, сиздин артыңыздан мына ушунча адам кармалат десе, жагы кааласа отделение алып барсын, каалаганын кылып алсын, текшерип алсын деп ушинтип кыйын сүйлөйт да. Анан эмне кыл дейсиң, эми бербей атса эми бербей эле койсун да, эми мейли да, эми кой бер деп аны мажбурлап алып алган болсо, баягы жерде баягы эле айдоочу жаман көрүнүп калып атпайбы? 500дөн чогултуп алды депчи. А болбосо айдоочу баарынан 500дөн чогултпайт. Айдоочу ошо документи начарлардан гана 500дөн алып, ДПСти сразу эле оозун жаап берип өтүп кетет да. Ошол жагы бар. Анан ошол жерден жок деп туруп анан бир эже менен мурункусунда барганда, жалган айтпасам бир канча десем, бир суткага жетип жетпегендей убакыт отурдук отделенияда. Отделенияда эмес, биз машинада отурдук, ал эже отделениянын ичинде. Себеби ал эмне деди? Керек болсо текшерип алсын, керек болсо отделениясына алып барсын деп кыйын сүйлөдү. Меники базадан чыгат регистрациям деп. Итог эмне болду? Чыкпай калды базадан. Ал эженин айынан биз кармалып калдык. Андан сырткары айдоочу дагы аябай эле ошол жерде нервничтет, мындайча айтканда аябай эле ойлонду, кыжалат болду. Калган адамдарчы эмне болду? Эртеси жумушка бара тургандар бар. Ар бир адамдын өзүнүн планы бар. Ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда жеке ою бар. Бирок ошолордун баардыгы ошол бир эжени деп ошол жерде бир суткага жакын турдук да. Бул туура эмес го деп ойлойм да. Андан сырткары мына айтып атат, департ басып салат экен депчи, мына угуп өттүңүздөр да тиги байкенчи. Департ басып салат экен, айдабагыла, ал жакта 5000 алат экен, антет экен, мынтет экен деп. Мына ушундай болот экен деп атат да. Буну дагы мен сиздердин талкууңуздарга коем, мекендештер, жана мен өзүм көргөндү айтып өтөйүн. Казакстанга кирип баратканда 5000 эмес, 3500. Сөзсүз түрдө 7 адамдык машина да, 7 адамдык болгон машина. Ошол 7 адамдан 500дөн 3500 рубль Казакстандын ошо разворотуна бересиң деп коет экен. Мына ошол разворотуна беребиз. Бул чындык. Мен өзүм 4 жолу бардым, 4 жолу тең 500дөн ошо разворотуна бердим. Жана менен чогуу адамдардын бардыгы берди. Департ басып салгандар мына ошол туура эмес сүйлөп алды. Же болбосо ата эле ошол эмеси менен тиги жолугуң бар экен, же сакалың бар экен, же сен деген тиги алымдарды угат экенсиң деп, ошого байланыштуу аябай эле көпчүлүгүн кысымга алып атат да. Мына ошолор департ болуп кетип атат. Же болбосо ошол бир бала биз менен чыккан, ал Казакстандын жараны экен. Казакстанга чыгып кайра келатсак, аны Казакстанда алып калды мурункусунда. Эмнеге алып калды десек, ал Казакстанда карызы бар экен, кредити бар экен. Мына көрдүңүздөрбү, эми ал жерде ким күнөөлүү? Ал жерде дагы айдоочуну күнөөлөп атышат да. Мына азыр байке айтып атпайбы? Департ басып салат, антет мынтет, колунан эчтеке келбейт деп. Албетте, айдоочунун колунан эмне келет? Айдоочу сиздерди границага жеткенге чейин сиздерге жоопкерчилик алып атат. Границага жеткенге чейин жоопкерчилигин алып, сиздерди жеткизет аман эсен. Границага кирип чыкканга чейин ал сиздердин өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөр. Кимдин документи кандай, кимде кандай нарушениясы бар, кимди департ басып салат, кимди баспайт департ, кимге штраф салынып атат, кимди Россиядан чыгарбай алып калат, ошол жерде разворотуна да чыгарбай койгондор болот да. Ал жагына айдоочу жоопкерчилик албайт. Андан ошол сиз границага аман эсен кирип чыгып, ошол миграционныйды колго алып чыкканыңыздан кийин Москвага чейин сиз үчүн дагы жоопкерчилик алып, Москвага алып келип, метронун жанына калтырат. Анан айтып атат да, мен чай ичем деп отуруп алыптыр деп, жана угуп өттүңүздөр да голосовой, мен чай ичем деп отуруп алыптыр. Эми чай ичет да адам деген. Именно метронун жабылышына алып барам дептир. Эми ушул жерде логиканы мындай логически ойлонуп коюш керек да. Кайсыл адам мен метро жабылганга алып барам деп айтат? Бул дегени ошо кошуп эле сүйлөп койгон сөз да булчу. Чындыкка дал келбеген сөз, мындайча айткандачы. Сиздер да өз оюңуздарды жаза кетиңиздер, өз талкууңуздарды. Андан ушул өзү көрбөй туруп, билбей туруп эле ушак сүйлөп, анан дагы бир айымыбыз бар, ал айымыбыз дагы ошол граница боюнча басам самолетко чыгып келгиле деп атпайбы? Самолет менен эле чыгып келгиле Самарага, андай экен, мындай экен деп атпайбы? Мына ошол самолет менен чыгып келген мекендештерибиздин биринин голосовойун ошол группалардан келип калды, мен атайын сактап алдым да, ошондо окуп өтсөңүздөр. Самолет менен жөн эле реклама экен, самолет менен жөн эле 1 саат 40 мүнөттө жетип, андан ары 4 саат еще да, короче, бир 10дордо чыксак, эртең мененки бир 8 келдикпи, 9 келдикпи? Короче, ушу туда и обратно бир 3,5 сааттан болот дегенде бир
7 saat 8 саатта жок, андан да больше болду. Ошо жүрүп атканда 1000 сом Сахарова жок, 1000 сом азыр да областной эметип атат ага акча деп. Анан гостиницага алып келди, ал жагын акча, короче. Жөн эле нервмин просто. Казакстанга барып келсем болмок экен деп азыр нерв болуп отурам. Мына мекендештер, эми бул жакта кимисине ишенебиз? Ассаламу алейкум туугандар. Самарага билет алаңыздар, границага через Самара аркылуу учуп кирип чыгабыз дегендер. Кече биз 7 күнү билет алып 1 сутка жаттык. Рейстер атмен кылып, бир самолет ошондой кайтарып берди. Көбү чорнилер экен ошо, биз өзүбүздүклөр кирди чыкты кылам дегендер. Билет албай эле коюңуздар. Анан Бунукода менттер ояка тартат, бияка кирип кетишет, ошентип кылат экен. Энди акчаңарды бир жуманын ичинде кайтарып түшүрүп беребиз деди, билбейбиз, түшүрүп береби, бербейби. Азыр энди кайтып машинада жөнөдүк границага. Двойной шенага түштүңөр деген. Двойнойго түштүк. Реклама экен деп атат. Тегинси болсо границага эмес, лучше Самарага барып келгиле деп атат. Эми кайсы бирине ишенебиз? Кимдики туура, кимдики туура эмес, бул жерде да түшүнүксүз болуп атат да. Бирөөсүнө ишенип макулдап, бирөөсүнө көңүл бөлөйүн десең, аныкы да туура эмес чыгып калышы мүмкүн, чынбы мекендештер? Ошондой эле сыңарындай ошол границага барып келгенде көптөгөн ушул көйгөйлүү маселелерди, айдоочуларды жөндөн жөн күнөөлөбөстөн, Булардын эми бул көрүнүштү, бул негизи бул көрүнүштөр Россия Федерациясынын өкүлчүлүгүндө негизи Государственный Думда башаламандык болуп жаткандыгын билдирет. Эми депортация боюнча сен эмнеге жоолук салындың, сен эмнеге сакал койдуң дегендей да болушу мүмкүн эмес. Анын арасында документтерине так эместиги, ушул убакка чейин регистрациялары убагында коюлган эмес, трудовой договор менен иштеген эместиги да болушу мүмкүн. Анан айта кетмекмин, азыр могу Россия Федерациясында иштеп жүргөн мекендештерибизге айтмакмын, эң биринчиден биз маданияттуу болушубуз керек. Чет мамлекетке келгенден кийин чет өлкө, бул Россия Федерациясы деле бизге чет өлкө болуп саналат. Чет өлкөгө келгенден кийин ошолордун закондорун сыйлашыбыз керек. Бизге кандай документтерди жасашыбыз керек болсо, ошонун баарын жасашыбыз керек. Регистрация. Азыр дагы көп документтерди киргизип салды. Анын арасында трудовой договор деген обязательно болуш керек. Биз ошол жерде эмгектенип акча таап жаткандан кийин биз ошол өлкөгө налог төлөп турушубуз керек. Бул жагын мен ката көрбөймүн, эң туура эле деп эсептеймин. Анан документтерине так болуп, трудовой договор менен как положено иштеп жаткан мекендештерибиз обязательно буларга керек. Себеби булар налог төлөгөн, ар бир жаран буларга керектүү деп эсептеймин. Закондору деле ошондой. Биздин ислам дини боюнча жоолук салынган көп эле кыздар жүрөт. Бул жакта аябай көп, наоборот, чем Кыргызстанга караганда бул жакта жоолук салынып, динден чыкпай жүргөн аял заттарыбыз аябай көп. Алар деле кыргыз жарандыгы менен жакшы эле кирип чыгып аткандарын көрүп атабыз. Бир эле аны айтып, эки жакты тең туура эмес ойго калтырбашыбыз керек деп ойлоймун. Анан бул дин боюнча дагы ойлоймун, эми илим алыш керек. Илим алсак өзүбүзгө жакшы. Жоолукту дагы туура салынабыз. Жоолук салынгандан кийин дагы туура сүйлөгөнгө үйрөнөбүз деп ойлоймун. Ошол, анан ошо кыргызстандыктарга айтмакмын. Баарыңыздар, эгер документтериңиздер так жана туура болгон болсо, эч ким сиздерди бул жерде тийишкенге акысы жок. Эч ким сиздерди депортация кылганга акысы жок деп мен ишеним бере алам. Мен ойлойм, ал жерде ишеним артып, айдоочуга ишеним артып бараткандан кийин алар деле кан жолдо иштешет. Алар эч качан алдайт деп ойлобоймун. Ал жөн эле ошол ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт. Эч качан ал 500 жолду токтоткондон кийин обязательно акча алат.
акча алат деп мен сезем. Ал айдоочулар эч кандай алдабайт. Айдоочуга ишеним артып ошол өзүнүн регистрациясы, документи туура эмес болуп бара жатканда, ошол айдоочуга ишеним артып бара жатканда андай сөздөрдү айтууга айтпаш керек. Регистрация срогуна 15 күн жете электе эгер регистрацияга трудовой договордун основаниясында тапшырса, ал регистрация сөзсүз чыгат, 9 айга узартылат. Анын регистрациясы срогу өтүп кеткен убакта гана алар границага чыгып келгенге муктаж болуп жатышат. Ал регистрациясы өтүп кеткенден кийин ал эч кандай 500 бердим, ана 1000 рубль бердим деген сөз болбошу керек деп ойлоймун. Ал адамдын өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөгөндөр. Эми ал айдоочулар деле, алар деле ошо кан жолдо кудайлап барып келет да, узак жолго. Ошончо адамдын өтүлүн алып, алар деле 1 сом 1 рубль ашыкча жейин деген ниеттери болбошу керек. Төмөндө өзүңүздөр угуп өткөндөй эле ушул биздин мекендештердин да ой пикирин угуп өттүңүздөр. Чоң эле ушул эжеке Гүлшат эже сүйлөп өттү. Андан сырткары дагы бир мекендешибиз ал бетимди жаап коюңузчу деп суранган, ошо бетин жаап алып сүйлөдү. Андан сырткары мындайча айтканда көп эле мекендештердин көйгөйлөрү көп да, аябай элечи. Ар биринде өзүнүн жеке маселеси бар. Биринин документи начар, бири документке так эмес, бири болсо дагы мындайча айтканда документи таза болуп туруп дагы айла жок граница чыгып келип атат. Бирине болсо отказ келип атат, бирине трудовой договор жасабай атат, бири болсо жашаган квартирасына жасабай атат. Мындайча айтканда азыр аябай эле көйгөйлүү маселе болуп кетти да бул жагычы. Ошондуктан абайлаңыздар, сиздерге суранат элем, ошол группадан келген бир дагы регистрация жасайм, документ жасайм, документтин түрүн жасайм дегендерге ишенбеңиздерчи, суранам. Ишенбеңиздер аларга. Алардын баары мошенник деп айта албайм, бирок анда дагычы, себеби мен анын баарын өз көзүм менен көрбөй элем да. Андан сырткары ошол эле интернетте аябай эле көп жүрүшөт, карта сатып алам деп. Мына ошолорго да картаңыздарды сатпаңыздар. Бунун баары аябай эле мындайча айтканда коркунучтуу. Бунун арты коркунучтуу. Эртеңки күндө эмне болот, эмне жок, анын баарын билбейбиз мекендештер. Жана ошондой эле сиздерге толук эле ушул границага барып келген тууралуу толук эле маалымат жеткизип берип, толук эле ушул айтып бергенге аракет кылдым. 1-сентябрга чейин эгерде сиздердин документтериңиздердин дагы туура эмес болуп аткан болсо, анда ошол документтериңиздер боюнча каалоочулар границага чыгып келиңиздер, каалоочулар Кыргызстанга барып келиңиздер дегендей, бирок документтериңиздерди тактап алыңыздар эгерде Москва шаарында иштеп калам деген оюңуздар болсо. Эгерде Москва шаарында калбайм дегендер болсо, лучше Кыргызстанга эле кеткениңиз оңго дейм. Барыңыздарга ийгилик, аман туруңуздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сиздер менен бирге мен Алсу Рустамова болдум. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздер Москва Казакстан кирди чыкты кылганы ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Документтериңиздерди алдын ала кара тизмеден баарынан текшерип, өзү пересадкасы жок алып кирип чыгат. Андан да баса, эгерде менин атымдан Алсу Рустамованын атынан деп Бакыт агама кайрылсаңыздар, анда сиздерге жолго чыгуучу миграционный трудовой договорлор бекер жасалат.